Assalamu alaikum достор, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары бардыгыбыз күткөн Мыктыбек Оролбай уулу менен польшалык Матеуш Ребецкинин беттеши да болуп өттү. Чынын айтсам, жүрөктү ооруткан, көпчүлүктү ыйлаткан беттеш болду. Албетте, Ребецки аткарган нокдаундан кийин бир топ оор соккулары өткөндө мыкынын ден соолугуна кабатыр болгондор миңдеп саналды деп ойлойм. Башка бир катардагы мушкер болгондо, менимче 2-3 соккудан кийин башын колу менен жаап, өлүмгө моюн сунган жоокердей утулуп бермек. Бирок бул учурда эмес. Мыктыбек ошончо соккуну башына өткөргөндөн кийин бир көзү таптакыр жабылып көрбөй калган учурда да кантип өйдө турду. Кантип кайра болгон духун колго алып, беттешти улантууга бел байлады. Бул суроолорго чынында жооп бериш кыйын. Бирок чыныгы кыргыздын духун, кыргыздын түпкү эр мүнөзүн ошол мушкерибиз океан артында бүт дүйнөгө көрсөтүп койду. Ооба, беттешти калыстардын ажырым чечими менен жеңилип калды. Бирок жалпылап алып караганда чоң жеңишке жетти. Анткени UFC уюмунун жетекчилери, миллиондогон көрөрмандар менимче мынчалык канга боелгон беттешти көрбөсө керек. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Октагондогу калыс эртерээк токтотуп кое алар беле. Менимче кан көп төгүлүп кеткени үчүн токтотуп койсо эч ким эч нерсе дей алмак эмес. Бирок ал Мыктыбекке шанс берем дедиби? Аягына чейин күтүп, Мыктыбектин күчүнө акырына чейин ишенип тургандай болду. Бул биздин мушкер үчүн пайдалуу болдубу? Бир четинен пайдалуу, ал эми ден соолукту жоготконун эске алсак пайдасыз болду. Бирок болор иш болду дегенден кийин эми социалдык тармактарды ачып карай турган болсок, бардык спорт пабликтери Мыктыбектин баатырдыгын, анын артка кайтпастыгын айтышып, жүздөгөн улуттар, кыргыздар ушундай болот турбайбы деп таң берип жатышат. Мыктыбек бул беттешти жеңе албаганы менен көрөрмандардын жүрөгүн багындырды деп 100% ишеним менен айтсак жарашчудай. Мыктыбектин эми ден соолугу тез арада калыбына келип, жакындарына барат деп күтө туралы. Ал эми анын канча убакытта кайра беттешке кайтары азырынча эч кимди кызыктырбайт. Эң биринчи орунда ден соолуктурары талашсыз эмеспи? Эң башкысы бардыгын ордуна коюп алып, өзүн кандай сезсе, ошого жараша чечим чыгарса керек. Эми биз Мыктыбек тууралуу жөнөкөй соц тармактын колдонуучулары, ММА мушкерлери бул беттештен кийин эмне деп жатышат? Кандай сөздөрүн жазышууда, кандай баалап жатышат? Ошого көңүл бурсак. 2.300.000 катталуучусу бар ММА TM баракчасы. Жылдын эң кандуу беттеши Ребецкинин жеңиши менен жыйынтыкталды. Мыктыбек кандай гана баатыр, бизди убактылуу Макдональд Лоулер 2 беттешине алып келип койду. 600.000ден ашык катталуучусу бар Хабибти колдогон За Хабиба баракчасы. Кандай гана мүнөздү көрсөттү, чыныгы жоокер, нукура духту көрсөттү. Бул мушкердин келечеги алдыда. UFC'нин расмий баракчасы. Эмне деген согуш? ММА Панчер баракчасы. Матеуш Ребецки Мыктыбек Оролбайды 29-28, 28-29, 29-28 эсебинде жеңип алды. Бул жеңилүүгө карабай, Кыргызстан өз мушкери менен сыймыктанса болот. 4 миллион катталуучусу бар ESPN баракчасы. Эмне деген беттеш? Мыктыбек Оролбай менен Матеуш Ребецки көңүлдү түшүргөн жок. Ребецки ажырым чечим менен жеңди. The Fight Bubble баракчасы. Жылдын беттеши Оролбай менен Ребецки ойго келгис 3 раундда 8 бурчтуу октагонду өз каны менен боеп салышты. Бул күмөнсүз түрдө UFC'нин тарыхындагы эң мыкты беттештердин бири болду. Чыныгы хаос. Акбар Абдуллаев, сен биз үчүн жеңилген жоксуң. Сен чыныгы кыргыздын духун жана мүнөзүн көрсөттүң. Биздин арстан.
Батыштын күйөрмандарынын арасынан да катуу сөздөрүн жазгандар болду. Айрымдарын которуп берсек, Ребецкий менен Оролбайга Пеннингтон менен Пениядан аз төлөгөнү кускоңду келтирет. Мен адамдын өлүп кайра жашоого кайтып келгенин көрдүм. Мыктыбек бүгүн күмөнсүз түрдө жаңы күйөрмандардын жүрөгүн багындырды. Оролбайдын жеңишин тартып алышты. Жеңишке ал көбүрөөк аракет жасаган. Тарыхтагы эң мыкты беттештердин бири. Баатыр Оролбайга респект. Бул экөө тең эки эселентилген бонустарды алууга татыктуу. Бул беттешти атактуулар залына киргизип коюш керек. Бул мен качандыр бир көргөн мыкты мушташ болду. Бул брат 10 секундага өлүп кайра тирилди. Макс Холлоуэй менен Гейджинин беттеши эми тарыхтагы экинчи мыкты беттеш болуп калды. Мыктыбектин Team Alpha Male залындагы машыктыруучусу Юрайя Фейбер. Эмне деген жоокер, көп нерсенин үстүнөн иштеш керек. Бирок баатырдык жана эр жүрөктүк капчыкта. Бусурманкул Абдибайыт уулу. Бул спортто жеңиш дагы, жеңилүү да болот. Сен кыргыз духун көрсөттүң. Алга иним деп жазды. Мына ушундай достор, алдыда дагы дүйнөлүк деңгээлдеги мушкерлердин ойлору болсо бөлүшөбүз. Ал ортодо сиздер да бул беттеш тууралуу пикирлерди комментарийге калтырып, Мыктыбекке ийгилик жана ден соолук каалап коюңуздар. Анан албетте каналга жазылып, лайк коюп, коңгуроону басып койгонду унутпайлы.